Ана мына элдерде береке кооператив деп мына элдер бүгүнкү ак үйгө чейин келди, биздин астыбызга келип. Мына ушуга окшогондорду качан токтотосуздар? Мына булар элдерди кыйнап, элдердин акчасын алып кетип атпайбы? Эң бир ушул жерде мына элдер миңдеген элдер канча деген акчасын жоготуп, мына ушул жерде кыйналып, мына бүгүнкү күнү ак үйдүн астына чейин келип атат. Мындай береке кооперативтерден толтура Кыргызстан боюнча көбөйүп кетти. Арызданган жериңерге баргыла, министрге баргыла, жана башка жактарга барсаңар да болот деген. Ушулар токтотпойлубу? Ушулар эң коркунучтуу ушулар болуп турат го бүгүнкү күнү. Мамлекетибиз аферисттердин мамлекети болуп баратат го жакында бардыгы эле. Рахмат, урматтуу Тазабек Экрамович, бул боюнча туура маселени көтөрдүңүз. Биздин жарандар ушул турак жай акыркы убактарда пайда болгон турак жай кооперативине киришип акчаларын алдатып деген үйдө жок, акчасы жок калган факттар көп. Биз бул боюнча деген 3-4 ушундай кооперативтерди жаап, ошол негиздөөчүлөрүн баягы азыркы кезде кылмыш жолуна тартып биздин абакта отурушат. Буларчы бир канча миңдеген биздин жарандарды алдап келген факттар боюнча. Биз дагы түшүндүрүү иштерин интернет булактар аркылуу, массалык маалыматтар булактар аркылуу берип жатабыз. Ушундай кооперативге киргенде деген текшерип, карап, тактап туруп анан акчаңарды бергиле деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошого карабастан биздин кээ бир жарандар алданып калып, мындай акчаларын төлөп, үй жайда жок, акчасы жок калган факттар болуп жатат. Бул сиз айтып аткан фирма боюнча дагы биз текшерүү иштерин жүргүзүп, кылмыш курамында кылмыш саны болсо да, анында кылмыш ишин козгоп, жокко тартабыз.